Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына катарлаш мамлекеттин экономика тармагында 100 жылдыгын белгилөөдө. Анткени 1924 жылы Кыргызстандын тарыхында маанилүү этап башталып, өлкөнүн экономикалык системасын калыптандырууда чоң кадам ташталды. Ошол учурдан тартып өнөр жайды өнүктүрүү жана айыл чарбасын пландаштыруу сыяктуу экономикалык өсүштүн пайдубалы түптөлгөн. Кара-Кыргыз автономиялуу түзүлгөндөн кийин республикалык эмес облустук пландык комиссия түзүлгөн. Ошондон бери 1-2 жолу алмашып 36 жылга республикалык пландык комиссияга айланган. Эми ошол мезгилден бери институт болуп, мен биринчи жолу союз тарагандан кийин госкомитет болгон. Анан биринчи жолу 2004 жылы экономика, өнөр жай жана соода министерство биринчи жолу как экономика катары өзүнчө түзүлгөн. Ошентип өнөр жай ишканалары курулуп, заманбап агротехнологиялар киргизиле баштады. Бул экономика өсүшүнө жана айыл чарба секторунун модернизацияланышына шарт түздү. Азыркы тапта Кыргызстандын түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр менен соода жүгүртүүсү 62%га өстү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору талкууланып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча иштер башталды. Мамлекетте жашыл экономиканы өнүктүрүүгө болгон аракеттер байкалууда. Негизи экономикабыздын туруктуу өсүшү трендине чыкты. Акыркы 3 жылдын ичинде орточо өсүш темпибиз 7%-ын алкагында болуп атат. Андан тышкары мынакей 9 айдын жыйынтыгында жыйынтыктадык. Жыйынтык менен ошол биздин экономика 8,4% менен өсүп келатат. Буюрса бардык тармактарыбыз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, олуттуу өсүү тренди азыр карай багыт алды. Негизги тармактардын бири бул азыр өндүрүш. Андан тышкары ошол курулуш тармагы өтө чоң динамика менен келатат. Андан соң дагы ошол биздин айыл чарба секторубуз дагы 6,2% менен көрсөткүчүнөн келатат. Бул өтө жакшы көрсөткүчтөрдүн бири деп эсептейм. Кыргызстандын бюджети 3 жылдын ичинде 3 эсеге көбөйгөн. АКШ өкмөтүнүн борбордук чалгындоо башкармалыгынын дүйнө өлкөлөрү боюнча маалыматы боюнча 2023 жылдын аягында Кыргызстан ИДПнын реалдуу өсүү темпи боюнча дүйнөнүн 220 өлкөсүнүн ичинен алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирди. Дүйнөлүк банктын 2024 жылга карата ИДПнын реалдуу өсүү темпине берген баасы боюнча Кыргызстан Европанын жана Борбордук Азиянын тез өнүгүп жаткан экономикаларынын топ алдыңкы өлкөлөрүнүн катарына жайгашты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 100 жылдыкты белгилөө учурунда билдирди. Мы видим, как Кыргызстан из маленького звена на мировой карте. Биз Кыргызстан кантип дүйнөлүк картадагы кичинекей звенодон өлкөлөр менен континенттерди байланыштырган маанилүү транспорттук түйүнгө айланып баратканын көрүп жатабыз. Биз өзүбүздүн ишибизди ушундай түзө алдык. Өткөн жылы өлкөнүн ИДПсы 1,2 триллион сомдон ашса, быйыл ИДПнын көрсөткүчтөрү 1,5 триллион сомго жетет. 3 жылдын ичинде биз өлкөнүн бюджетин 3 эсеге көбөйтө алдык. 2,5-3 раза. Азыркыда экономиканын жогорулашы эмне үчүн эгемен тарыхтын баштапкы жылдарынан орун албаганы да белгилүү. Союз менен кошо экономикасы ыдырап, оор учурларды баштан кечиргени маалым. Мамлекеттин экономикасынын негизги локомотиви болгон өнөр жай жана айыл чарба багытындагы ишканалар реорганизацияланып, жеке менчикке сатылып кеткен эле. Ал эми жанагы колхоз, совхоздор баары тарады. Анан ошонун негизинде бизде чын айтканда жалпы өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү төмөн түшүп кетти. Албетте 2009-2011 жылдары кичине калыбына келди деген менен ал мезгилде бизде жанагы өнөр жайдагы айыл чарба өндүрүшү да эгерде физикалык жактан алып келгенде абдан төмөн түшүп, азыркы мезгилге чейин эле абдан төмөн, себеби иштеген завод фабрикалардын баары жок болду, чоң ишканалар. Ал эми быйыл 2024 жылды кылым окуяларынын жылы деп бааланууда. Бул жылы өнөр жайда 100дөн ашык завод, фабрика, ишкана ишке кирди. 100 социалдык объекти, анын ичинде 100дөн ашык мектеп жаңы салынып, үй тибиндеги 200, кыска мөөнөттүү 300 бала бакча ачылды. Энергетикада 100 мегаваттан ашык жаңы кубаттуулук ишке кирди. Ар түрдүү тармактарда миңдеген атайын техникалар сатып алынды. Административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Ушул сыяктуу иштердин баары экономикалык жактан өсүүгө түрткү болгонун Минкап башчысы Акылбек Жапаров белгиледи. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.